Амансыздар урматтуу Супер ТВ каналыбыздын көрүүчүлөрү, жалпы көрүүчүлөргө салам айтабыз. Учурда Супер ТВ каналы Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз Улуттук академиялык драма театрындабыз. Бул театрда Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Шайыр Касымали эжекебиз 90-жылдан 2022 жылга чейинки бүгүнкү күнгө чейин өзүнүн эмгегин арнап, талантын элге тартуулап келген. Бүгүн Шайыр эжекебиз жалпыбызды бир аз кайгыга салыппы, бир аз муңдантыппы, бир аз маанайыбызды чөктүрүппү, сахна менен, театр менен кош айтышып, театрда болгон чыгармачылыгын жыйынтыктап аткан учуру. Мына ушул кечеден биз силерге репортаж тартуулайбыз. Жалпыңыздарга жагымдуу көрөм. Бүгүнкү күндө сиздин сахна менен коштошуу кечеңизде турабыз. Бир чети сиз окуткан балдардын баары баралына жетип азыркы учурда кыргыз элибизге эмгек сиңирип аткан болсо, сиз сахна менен коштошуп көрөрмандарыңызды, окуучуларыңызды кыргыз тилин бир аз болсо да кайгыга салып койгон жоксузбу? Жок, кайгыга салган жокмун, өзүм деле кайгырган жокмун. Анткени бул бир жыл мурун эле пландалган. Эгерде жашым иштеген срок пенсияга туура келсе, пенсияга чыгып, театр менен коштошуп, андан аркы жашоомду, мындан кийинки ишимди башка жумушка, башка багытка буруп эмгектенейин деп пландаган болчумун да. Анан 2-3 ай мурун эле ошо документке чуркап, пенсияны оформлять эткенге ошентип жүрүп, Кудай жалгап, жылдарым да жетип калды. Эми пенсияга 58-ден чыгышым керек эле да. Мен 2 жыл эрте чыктым, 56-дамын. Анткени ошо иштеген выслуга лет төп болуп калды дагы, анан пенсияга чыктым. Ушул жерден суроо. 56 жаш. Театрда билебиз, улуттук драма театрда, ушул театрда эмгектенип жүргөн бир топ агаларыбыз, эжекелерибиз бар. Актриса, актерлор. Жашы 60-70 тайып калгандар дагы. Эмне үчүн алардын жолун жолдогон жоксуз? Эмнеге алардай болуп сиз иштеген позицияны колдогон жоксуз? Эмнеге десем, жаш кезимде бүтүндөй образдарымды аябай сүйүп, театрды жан дилим менен сүйүп, ысык суукка тоңуп, эч нерсеге карабай түнкү саат 12-ге чейин ушу сахнада репетиция кылып жүрүп аябай иштегенмин да. Анан улам жыл өткөн сайын жаным баягыдай тартылбай, кандайдыр бир мындай солгун болуп калгандай болуп калдым да. Анын бардыгына менин оюмча азыркы окуучуларым себеп болуп атса керек. Болгон жүрөгүмдүн жалынын, болгон өнөрүмдү, болгон дагы мындан аркы кыла турган иштеримди ушу жаш таланттарга, окуучуларга арнагым келди. Бул бир эсеси. Автоунаа утуп алуу жөнөкөй. 100 айфондун бирин утуп алуу жөнөкөй. Эч кандай маселе жок. Жөн гана балансыңды толуктан. Жөн гана Мой О тиркемесин колдон. Жөн гана билеттерди топтоп, ийгилигиңди кармап кал. Жана албетте, билеттерин канчалык көп болсо, мүмкүнчүлүгүң ошончолук жогору болот. Hyundai Elantra 100 iPhone. Мой О, утуш оңой. Экинчиси Чайхана ТВда дагы 4-5 жылдан бери эмгектенип, жан дүйнөмдөн чыкпай аткан нерселердин баардыгын сценарий катары, режиссер катары чыгарып алып, аяктан дагы бир өзгөчө бир эмоцияларды жашап өтүп атам да. Анан театрга жан дүйнөм жетишпей, театрга баягыдай мындай кандай десем, ашык болуп, ушундай тартылбай калдым да. Анан тартылып жаткан жактан эмгектенейин деген чечим чыкты да. Ошол. Муздай түштүбү? Эми муздай түштү десем, кесиптештерим, театрым таарынып калып жүрбөсүн, бирок чындык муздадым. Мындай учур болот го, кээ бир агаларыбызды көрүп калчу элек да. Ал сөздөн тайыптыр, ал өңдөн тайыптыр, ал эс алгыда эле чыкса болот экен деген сыяктуу баягы агаларыбызды, эжекелерибизди көрүп мына ушундай сөз кылып калабыз да. Бирок сиз деген азыр жапжаксыз эжеке. Мындай эки тарапта тең деле мындай келип кетип, бурга чейинки ойногон ролдоруңуз башка бирөө келип ойнойт да. Ошону эле өзүңүз эле жаратып эле жүрсөңүз болбойт беле эжеке. Бул деле ойлосоңуз керек негизи ушул нерсени деле. Болмок, бирок ден соолук дагы көп ага жол бербей калат экен да. Эми элдин баарына жарыялап айтпай эле коеюн, бирок акыркы жылдары ден соолугум аксап жүргөн кез кичине. Жөн айтыңыз эжеке. Эркелебей жөн айтыңыз. Эмне болдуңуз эжеке?
эмне эчтеке болгон жок. Эмнеге ден соолугуңуз эмне болот эжеке? Жарыялабай эле коеюнчу. Кийинчерээк балким өзүнүн баягы убактысы келгенде балким билинер. Жакшы, Кудайга шүгүр, ден соолугум сонун элемин. Дагы да болсо сиз астыда көптөгөн жумуштар күтүп турат болуш керек, көптөгөн сыйла турган эмгектер бар болуш керек астыңкы учурда. Анан жанагы кичинекей балдарды өстүрүп чоңойтасыз, аларды көрүп туруп бир кайра жашырып атсаңыз керек. Өзүнчө бир кайра энергия алып атсаңыз керек, кайра бир өзүнчө жаңы төрөлгөн баладай бир иш кылып атсаңыз керек. Бул окуучулар менен иштегенде ошончолук 100% да өзүмдөгү болгон нерсени төксөм, 150% да, 200% да кайра өзүмө алып атам да. Бул баягы канча энергия, канча эмгек, канча нерв, канча уйкусуз түндөр кетсе дагы булардын жеткени, булардын жасаганы, булардын кайра ошону акыбетин кайтарганы мага андан да ашып түшкөн энергия, андан да ашып түшкөн дем, күч болуп атат да. Канча жашта келдиңиз эле эжеке бул жака? Театрга институт бүтүп келгенде эле келгем. 89-жылы биз Москваны бүтүп келип, Чувств театры ачылып, ал жакта 1 жыл иштеп, анан 90-жылы бул жакка которулуп, ошондон бери эле ушул театрда. 30 жылдан өттүр. 30 жылдан ашып. 30 жылдан ашуун эжеке. Бул жактын ысыгын көрдүңүз, суугун көрдүңүз. Күйдүңүз, тоңдуңуз. Даамын таттыңыз, ачуусун да көрдүңүз эжеке, бүт баарын көрдүңүз. Өзүңүз бир убакта суктанган болсоңуз, ушул театрга келип атканда, ушул театрга эмгектенгени келип атам деп бир өзүңүздө бир көкүрөк каккылап, аябай бир суктанып алган болсо, азыркы учурда сиз эмне болсоңуз? Азыркы учурда мен бул жакка келгенде ушундай бир эргүү, ушундай бир өзгөчө бир сезим менен келгем. Ошол эле эргүү, ошол эле өзгөчө сезим дагы эле менде жашап атат. Ошондой эле өзгөчө сезим менен кош айтышып атам. Кош айтышканым эми тирүү жан болгондон кийин баары бир театрды көргүм келет, баары бир жытын бир жыттап кетким келет дегендей. Эми болду шайыр кеткен театрга киргизбейбиз дебейт да. Кирем да буюрса. Анан ошол кезде балким ошол кандайдыр бир сагынычым таратып, кесиптештеримдин ойноп аткандарын көрүп, бир өзгөчө эргип алат болушум керек. Но бир гана чети өзүм сахнага чыкпай калам. Ошон үчүн бүгүн азыр сахнага чыгып бүтүндөй өзүмдүн жан дүйнөмдү төгүп берип туруп 3 спектакльден 3 отрывканы ойноп кетейин деп атам да. Буга чейинки сиздин ойногон ролдоруңуздан дээрлик Кыргыз драма театрынын репертуарынын баардыгын көрүп чыккан экенмин. Жеке өзүм акыркы жылдары эле коюлган спектакльдерди көрбөй калбасам, мен студент кездеги сиз ойноп жүргөн спектакльдердин баарын көрүп турмун. Жеткиликтүү ойноо, жеткиликтүү подача, анын баардыгын карап туруп биз сизге суктанчубуз эжеке. Биз сагынабыз го сизди. Биз күтөбүз го сизди. Сагынам го, мен деле сагынам. Балким жылдардын бир жылдарында ушунчалык ойногум келип бир толкуп калганда атайын бир ылайыктуу пьеса тап, бул жака келип контрактный негизде бир спектакльди койдуртуп, сагынычым бугум тарагычакты ойноп, анан кайра кетип калышым мүмкүн. Антип контракттык негизде ойноюн деп келсем эч ким деле каршы болбойт болуш керек. Анткени каражатты бүт бардык жагын өзүм каралаштырып, өзүм бүт топтоп келип туруп эле даяр бир спектакльди репетиция алып чыгаралы деген бир сунуш менен келишим мүмкүн, балким. Эми ал дагы Кудайдын буйругу, убакыт көргөзөт аны дагы. Ушунча чыгармачылыкта жүрүп эжеке, сиздин колуңузду сураган киши болгон да эжеке. Эмнеге сиз эжеке мындай уул кызды аман-эсен чоңойткондон кийин турмушка чыгуу деген болду эле эжеке сизде? Жашыраак кезде ылайыктуу адам жолукса деп Кудайдан тилечимин. Анан убакыт өтүп, улгайган жашка келе жатканы мага ушу керекпи деп ойлонуп калдым. Колумда сурагандар аябай көп болду. Бирок эмнегедир мен мындай өнөр адамы болгондуктан, өнөр адам менен тил табышып, өнөр адам менен бир кандайдыр бир кызыктар нерсени бирдей сүйлөшө турган мырзага жолуга алган жокмун да. Бапа издеп багам жакшы мамиле кылам дегендер деле болду, бирок өзүмдүн жан дүйнөмө төп келген жан биргем экенин мен сезе албадым. Бул бириси. Экинчиси, жан дүйнөмө төп келген адамга жолукканымда
актриса болуп иштебейсиң, сахнаны да унутасың, кинону да унутасың. Болгону үйдүн кожойкеси болосуң, жана жалгыз мага энчиленген айым болосуң деди. Мен айттым, жок, андан көрө мен мындай мамиледен баш тартып, элимди, театрымды, киномду сүйүп, ошого өзүмдүн өнөрүмдү тартуулап, ден соолугумду арнап жашай берейин деген күндөр болгон. Кызыңыз тараптан эле болду да, апа? Албетте болду. Кызым дагы, апам дагы айтып калчу, иним баары эле жалгыз бой болгон кыйын болуп калат, балам ылайыктуу адам болсо турмушка чык деп. Кызым деле, мама байкаштырбайсызбы деп, анан билбейм эмнегедир. Жанагы эптеп эле бирөө жанында жүргөндөй боло турган болсо, анда мен чыгат элем. Бирок мага мындай айкалышкан жан бирге керек болгон да. Мен андай жан биргени жолуктура алган жокмун, чынын айтайын. Астыда сиз айтып кеттиңиз го, апамдан дагы ошондой сөз болгон депчи. Учурда дагы бир жолу көрүүчүлөргө айтып кетүүчү сөз, Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз Улуттук академиялык драма театрында турабыз. Мына ошол театрда азыркы учурда Шайыр Касымбек эжекебиздин сахна менен коштошуу кечеси өтүүдө. Мына ушул кечеден биз силерге репортаж тартып атабыз. Айтайын деген сөзүм, токотор жери, мына ушул театрда өзүнүн өмүрүн арнаган Шайыр эжекебиздин апасы Гүлнар эжекебиз дагы мына ушул театрда эмгектенген. Бул бөлмө биздин жаныбыздагы бөлмө, грим бөлмөсү. 1 мүнөттүр жанында турабыз. Мен суранат элем эжеке, келиңиз өткөндө эстеп, бир аз коорашып келебиз. Апаңыздын эмгектенген жерин, апаңыздын кармаган буюмдарын, апаңыздын жасаган эмгектерин бир аз карап болсо дагы тарыхка бир сар эсеп салып келбейлиби? Мына ушул бөлмөдө өзүңүз деле күн түн дебей апаңыз менен сырдашып отуруп калган учурлар аябай эле көп болгон болуш керек. Ушул бөлмөдө ушул буюмдарга колдору тийип, жакшынакай кылып бир нерселерди жасап, сакал муруттарды тигип, чачтарды жакшынакай кылып өрүп, париктерди ордуна келтирип, мен атанган мыкты актер актрисалардын өң түсүн деги эле адам таанылгыс кылып өзгөртүп, өмүрүн канчалаган жашын ушул өнөрүнө, ушул театрга арнап кетти да. Келгенсен бул жакка кирип турасызбы? Сөзсүз түрдө. Эмнелерди иштейсиз? Эмне дароо сизге мындай элес калтырат? Келгенде ээн көрүнүп орду бош болду. Анан көнүп кеттим дем. Баягы тирүү жан болгон соң баардык нерсеге адам баласы көнөт экен, көнбөй турган нерсе жок экен. Анан көндүм. Азыр бул жерде отурганын эстейм, коорашканыбызды эстейм. Бир кирсем уктап жаткан болуп калат кээде. Эртең менен эртең келип алып, анан сакал мурутун тийип чарчаганда белин жазып, ушул жерге кичине жатып кыйшайып. Анан опур-топур болуп, менин бир кандайдыр презентацияларым, премьераларым болгондо бул жер гүлгө толуп, опур-топур болуп, аябай көп тууган уруктар кирип, ушундай бир майрамдык маанай көбүрөөк ушул комнатада өттү да. Кудай, бүгүнкү кеченин алып баруучусу актер Өмүрбек Израилов. Ошол учурда соңку жаңылыктар менен бөлүшүп кетебиз. Ата болушуң менен Өмүрбекке. Куттуктайм. Ачык айт. Кандай экен? Пока өзүм деле чын электим, негизи шок болдум. До сих пор өзүмө келе электим. Өзүмө келе электим десем, сразу элдер ойлочу эле ичип алып өзүнө келбей жүрөт экен депчи. Жок, вообще ичкен жокмун. Просто өзүмө келе албай атам. Кene кичине биринчи жолу болгонго экөөбүз тең мындай түшүнбөгөндөй бир башкача сезимдер болуп атат. Эсимде калганы бир гана кирип көргөндө эле ыйлап ийгеним болду, так. Театрда роль ойноп ыйлаган менен жашоодо сүйүнүчтүн көз жашы башка болуш керек, Эки башка, такыр эки башка. Сен театрда кээде кыйнасаң да чыкпайт го ал көз жаш. Кандай ата болчудайсың? Билем, жакшы эле ата болот окшойм, көрсө. Бирок апам айткандай мындай бала саак эмес окшойм. Аябай деле өпкө жүрөгүм чаап эле берилип эле мындай жата калбайт окшойм да. Анын баары алды. Азыр төрөт үйүнөн чыга элек да. Төрөт үйүнөн чыга элек, кучактап жата элек, жыттай элек, анын баардыгы алды да. Буюрса ошондой эле болот. Бүт баары ошондой болуш керек. Биринчи, экинчи күнү. Чыгармачылык нысандар ушундай?
үйүндө төрөлүп атабы, үйүндө той болуп атабы, кызмат, жумушпу, мына элибизге эмгегин арнап учурда бул жакта концерттин бул кеченин алып баруучусу болуп жүрөт. Ийгилик. Шайыр эжеге калуу тилегиңди айтып, жыйынтыктап атпайбы карьерасына? Негизи Шайыр эже менен жана биз эртең менен саат 10:00 эле келгенбиз репетицияга. Шайыр эже экөөбүз алып баруучудан тышкары дагы бир кичинекей атырбак ойнойбуз. Ошого репетиция кылалы деп эрте келгем. Шайыр эже келгенде эле айткам, Шайыр эже тура эмес кылып аткан жоксузбу? Балким кетпейсиз, каласыз. Сиз бул театрга керексиз. Сиздин ойной турган образдар, сиз жарата турган ролдор дагы алдыдагы десем. Ушундай болуп калды. Мындай жаштарга орун бошотуп берейин деп өзүнүн жакшы сөзүн айтты да. Эми адамдын өзүнүн тандоосу болот экен. Ошентсе дагы мындан кийинки Шайыр эжени биз театрда гана көрбөй калышыбыз мүмкүн, бирок экрандардан, башка жерлерден көрө беребиз да. Андыктан ийгилик каалайм. Самый главный ден соолук каалайм, ден соолугу чың болсун. Дагы да кыргыз эли үчүн талыкпай чоң-чоң эмгектерди жарата берсин. Чоң рахмат. Сага да ийгилик. Кол чабуулар сиз үчүн, Шайыр эже. Сөзсүз. Театрдын директору Асылбек Абазович келе албай калды. Бүгүн зарыл иштери бар болгон үчүн анан администрациянын атынан, жетекчиликтин атынан ушул конвертти тапшырып коюуга уруксат этиңиздер. Кыргыз Улуттук Академиялык драма театрынын аксакалдар жамаатынын атынан атайын мынакей элибиздин эл артисти Эгемберди Бекбалиев агабыз отурат, элибиздин эл артисти Бусурман Одуракаев агабыз отурат жана ошондой эле театрыбыздын директорунун орун басары Оразак Кунагайды жалпы стол чаап алдыбызга чакырып алалы. Андан соң актрисаны чыгармачылык жолунда тапкан театр жана кино тармагындагы кесиптештери куттуктап сөз сүйлөштү. Коштошуу деген мындай минорный болот экен да. Тем более Шайыр Касымалиева коштошом деп турса, бир чети ишенип, бир чети ишенбей келет экен да киши. Анткени так ушул сахнада кече эле келгени көз алдыбызда. Ушул сахнада агарып көгөрдү. Ушул сахнада ар түрдүү образдарды жаратты. Ушул сахнада кыйналды. Ыйлады, сүйүндү, кубанды. Анан коштошом дегени кыйыныраак болуп калат экен. Чоң рахмат. Ыраазычылык билдирели. Мен ойлойм, Шайыр таланттуу актриса. Кудай Шайырга бардыгын берген, өңдү берген, бойду берген, талантты берген. Мен ойлойм, Шайыр дагы да ийгиликтерди жаратат. Бир нече жылдан бери кыска метраждуу фильмдерди режиссер катары, автор катары жаратып келет. Менин оюмда ушу Шайыр биротолу ушу режиссурага кетсемби деген ою бар болсо керек деген менин божомолум болуп атат. Эгерде ошондой болсо анда ийгилик каалайм. Кеченин жүрүшүндө Касымалиева спектакльдерден үзүндүлөрдү ойноп жатты. Кеченин соңунда актриса расмий түрдө сахна менен коштошду. Бүгүн жылдарды карытып, жолдорду арытып отуруп, коштошуп, босогодон аттап чыккан атам. Анан ушунча жылдын ичинде театр мени жыргатты, театр мени ыйлатты. Бирок кесиптештерим ар дайым колдошту. Ошондуктан ушул жерде отурган улуумун, ортомун, кичүүмүн кесиптештерим. Айланып кетейин театрым. Сиздер менен кош айтышып атам. Сиздерге ден соолук каалайм. Дагы ушу сахнада эмне деген сонун чыгармаларды жаратып, элибиздин жан дүйнөсүнө сонун азыктарды бере бериңиздер. Чыгармачылык ийгилик, ийгилик, ийгилик.
Ал эми театрыма болсо кайыр кош театрым. Gülbesteler Teatrım, usalım cansırım, bu önümde çaldı sana, anladanım vardı. Biz gelin, anladanım vardı. Мына ушундай урматтуу көрүүчүбүз Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Шайыр Касымалиев эжекебизди өзүнүн көрөрмандары өзүнүн чыныгы чын жүрөктөн сүйүп келген бул жерде көрөрмандары өзүнүн кол чабуусу менен өзүнүн гүлдөрү менен ушул куттуу сахнадан узатышты. Биз Шайыр эжекебизге бир гана чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Биз дагы да болсо театрдан көргүбүз келет, биз дагы да болсо кино экрандардан көргүбүз келет. Буюрса жолугушуу күндөр астында деп ойлойм. Ал эми жалпы көрүүчүлөргө кийинки берүүдөн кийинки репортаждардан жолукканча аман эсен туруңуздар, биздер менен коштошобуз.